Азыркы айларда саясат айдыңында күн сайын түрдүү өзгөрүүлөр орун алууда. Маселен, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу, мунун демилгечилери менен каршы чыккандардын тиреши, коалициянын урашы, өкмөт башчынын кызматынан бошошу жана башка көптөгөн. Саясаттагы урунтуу учурлардын себептерин түшүнүү үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Алманбет Шыкмаматовго бир катар суроолор менен кайрылдык. Коалиция кайсыл убакта курайт? Бул биринчи кезекте өкмөт начар иштеп атса, өкмөттүн иштөөсү коалицияны канааттандырбаса, анан коалициянын ичине кирген саясий фракциялар бири-бири менен пикири айрым маселелер боюнча пикири келишпесе, коалициянын ыркы кетти деп айтат. Мына бүгүнкү күнү биз ушуга күбөбүз. Бүгүнкү күнү жана конституция боюнча коалицияда тил табышуу бир пикир болгон жок. Биз Ата Мекен фракциясы, Өнүгүү фракциясы конституцияга өзгөрүүлөргө караманча каршыбыз. Биз конституцияга өзгөртүү кирсе, бир партиянын, бир саясий группанын бийлиги күчөп, алардын үстөмдүгү, башкача айтканда, бир партиянын диктатурасына орнойт деп атабыз. Биз парламентаризмден артка чегинип, түшүнүксүз саясий системаны, гибриддик саясий системаны орнотуп алуу коркунучунда турабыз деп айтып атабыз. Анткени президент күчтөнүп атат, премьер-министр күчтөнүп атат. Ошол эле маалда парламент, элдин өкүлү, элдин атынан келип бийликти көзөмөлдөй турган институт алсырап атат. Башкача айтканда, парламент чөнтөк болсо, парламент көз каранды болсо, парламент пикир айта албаса, парламент сын айта албаса, андай парламенттин барынан жогу. Ал бир көлөкө сымал, мындай бир декорация гана болуп калат да. Андай биздин башыбыздан өткөн, ал Ак Жол партиясы болгон, ал Алга Кыргызстан болгон. Ошолор көрүп турса да көрмөксөн болчу, билип турса да билмексен болчу. Баштарын кумга катып, болуп аткан нерселерге пикир айта алчу эмес. Анткени алардын укугу аз болчу. Азыркы саясий системада мына парламент күчтүү, парламент өкмөттү кетире алат. Мына 1-2 жолу өкмөттү кетирген. Ошон үчүн өкмөт азыр парламенттин астына келип отчет берип, парламент аркылуу эл отчетту алып атат. Парламентке отчет берүү деген бул элге отчет берүү деп түшүнсөк болот. Ошондуктан парламенттин атынан келген ушул Жогорку Кеңеш аткаруу бийлигин көзөмөлдөсө, ал эми аткаруу бийлиги бул мыйзамды аткарып, элдин көзөмөлүндө болуш керек. Мына биз ушул балансты бузуп албайлы деп атабыз. Ким ишенет ушу Текебаев Салянов үчөө биригип $70 миллион акциясын алып койду. Анан алып койсо эле укук коргоо органы, сот органы, прокуратура оозду ачып карап отурат. Алып койду деп эле КТРден айтып. Анткени булардын далили жок. Булардын ошол таянганы Вечерний Бишкек. КТРди эртең сотко берсек, алар Вечерний Бишкек сайтын айтат. Вечерний Бишкектин сайтын сотко берсек, алар Россиядагы бир гезитти айтат. Россиядагы гезит бир Европадагы сайттарды айтат. Бирок ал сайт күнүмдүк сайт, бир күндүк сайт. Ал сайтка бул жалган маалыматтан башка маалымат чыккан жок. Ал сайттын англисче котормосуна мынтип жазылып турат. Биз бул маалыматтын чындыкка төп келет дегенине кепилдик бере албайбыз. 2010-жылдан баштап бардыгы, кирешенин бардыгы мамлекетке түшүп атат. 49% биринчи менчиктештирилген, калгандары кийин сот аркылуу менчиктештирилген. Бирок ошол суроо туурушу мүмкүн. 51% менчиктешкенге чейин акча мамлекеттеги счетко түшө берген. Кийин анан алганда акчанын баары ошол жака кеткен. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан жалпы жондан бир да тыйын сыртка чыккан эмес. Анан каяктагы $23 миллион деп мисалы үчүн. Толук мүмкүн. Камагандан кийин тойдо болот, тойдун эртеси болот да. Камады, макул, камады. А эртең кантип далилдейт? Сот процессин жабык өткөрөбү? Тергөөнү жабык өткөрөбү? Эртең тергөө өткөрөт. Кудайга шүгүр бизде күчтүү сөз эркиндиги бар. Бизде жарандык коом күчтүү. Бизде эл кыракы, эл талап кылат да. Камадыңар, макул. Кана далилиңер десе, кайсы далилди берет? Уят болот. Абирлер ачылат, жүз ачылат. Бул деген сөз менин айтканым кылгыла, менин айтканыма кылбаганын баары эл душмансыңар деген сөз да. Мына Оштун мэр айтты, президентке каршы чыккандарды Кудай урсын деп. Мына ушунун баардыгы биригип келип,
Биз деги кайда баратабыз деген суроо туулат жана плакаттарда. Деги биз кайда баратабыз? Ошо Ажоонун айта турган сөзүбү? Ажоо керек болсо күнүгө айтыш керек. Мени монтип сындап атат, кулак төшөгүлө. Балким илгери мыкты хандар дербиштин кийимин кийип алып эл аралаш экен, эл эмне деп атат болду экен, элдин жашоосу кандай болду экен, тегерегимдеги вазирлер мени алдап атпас экен деп. Мына элдик хан деген ошондой болот. Анан кайра мага каршы сүйлөгөндөр акмак, душман. Анан баарына жугуп атат. Көрдүңөр, Оштун мэри келип, президентке каршы чыккан эл душман деп атат. Бүгүн лидер фракция Акаев Бакиевчилер булар деп атат. Мына бирдей нота, бирдей дирижер кандай кылса, скрипачтар ошондой болуп атат да. Керек болсо президентке сын айткан кишилерге кулак төшөш керек. Эгерде ага каршы болсоң, аргументиң болуш керек, ошого төтө. А сен жиндисиң, сен акмаксың деген ал аргумент эмес. Бул конституция бир гана максатты ойлойт. Бир эле максаты бар. Калган максаттын баардыгы ойлоп табылган максаттар да. Элди мындай элди жоготуш үчүн. Бир максаты ошо СДПК партиясы жана Атамбаевдин тегереги бийликте узакка калуу. Бул авторитаризмдин, бийликтен кетпештин жаңы бир формулировкасы. Кээ бирлер айтып атпайбы, мен кетем деди, анан премьер болбойм деди деп. Бирок партия аркылуу башкарат. Өзүнүн партиясына эбегейсиз бийликти алып берет. Өзүнүн шопур, секретарь, водительдердин баарын кызматка коет. Ошолор аркылуу жан баштап жатып алып башкарат. Эл деген жүрөгү менен да ойлонот. Жүрөктө ойлонгонду билет. Жүрөк мээден да кыйын. Анткени жүрөк тоолордон алыс, көз көрбөгөн, кулак укпаган жакка чейин жетет сезимдер. Адамдар жүрөгү менен ойлонот. Бул жерде бир мандем бар. Же болбосо ушул эртеден кечке шыбап отуруп Акаев жетпейт беле бир мүдөөсүнө. Бакиев деле ушул эртеден кечке шыбап отуруп бир мүдөөгө жетет эле го. Телевизор сайсаң эле жамандап отурчу эмес беле. Эми ошол сабак болбой атпайбы? Бизде адамдардын жүрөгү сезет муну. Дастан боюнча эмнеге КТР көрсөтпөйт, адилеттүү болсо. А жерде биз факты менен көрсөтүп атабыз. Дрон тартылган үй көрүнүп атат. Ал мурун Дастандын менчиги экени көрүнүп атат. Дастан Сыршовтук экени далдейп турат. Бүлүнгөндөн бүлүгү алба дейт, анын оокатын барып неге алат аны?